Assalamu alaikum, ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Макей, бүгүн жамгыр жаап, эки жерге бара турган элем, бара албадым. Анан жамгыр себеп болуп бүгүн башка иштерди бүтүрүп алдым. Бүгүн аттын жанына кечирээк келип калып, азыр бир кызыктуу окуялар эсиме түшүп, сиздер менен бөлүшүп кетейинчи деп, ушул сиздер көрүп турган аттын атасынын бир кызыктуу окуясы болгон, туугандар. Ошол боюнча бир сиздер менен бөлүшөйүнчү деп, анан өзүңүздөр билесиздер, туугандар, Ак Тулпар деп каналды жаңы эле ачып, аракетти кылып атам. Анан ушул кочкор атанын тегеректерин Кудай кааласа бекер жарнамалайм, туугандар. Өзүңүздөр көрүп атасыңар. Анан туугандар, ошол кызыктуу окуя мындай болгон да, туугандар. Бул ушул аттын атасын мен улакка алып чыгып, сатып жүргөм да. Ага чейин 3 атыбыз бар эле. Анан атам бирин сатып берсекпи деп, сатсакпы деген эле оюн айтканда, анан сатыш керек экен деп улакка алып чыгып, ошо айылдан эле бир акабыз, Талай деген атын айтып өтөйүн. Талай деген акабыз атты жактырып сат деп. Анан мен майыл сатайын деп, анан ошол жерден атты сатып, баягы жаштык кылганмынбы же мага пардам бергенби, айтор түшүнбөйм негизичи. Эмнеге сатып бергем депчи. Анан атты сатып бергем дагы, үйгө келгем. Анан атты сатып берип келсем, анан атам урушкан, анан атты алып кел депчи. Кайра бара албай уял. Анан негизи Талай ака жакшы түшүнөт. Көчөнү мындай айтканда, эми кандай десем экен. Анан барсам айтып келем, сен кыжалат болбой. Негизи өтө катуу кыжалат болгом да. Эми ол малда мен канча жашта элем, азыр эстей албайм, бирок канча жылдар мурун, эми мындан бир 5 жылбы, жок 5 жыл эмес, бир 10 жылдын ар жагында болуп аткан нерсе болсо керек. Менимче эми азыр тактап айта албайм муну деп. Анан мындай болгон да, мен баргам атка барып, анан кийин ака ушундай болуп атат десем, укам эч бир кыжалат болбо сен. Мен мындай нерсени туура эле түшүнөм. Анан сен атаңдын лабизин буза албайсың дегем. Сенин лабизиң атаң бузат деп атама келип, башынан сода кылып алып кеткен да. Жаныбар жемин жепти бул да, кеже. Турган алып койлу. Жаныбар, атасы да ушундай эле бир аз курсанып турчу эле жаныбар. Ушундай, туугандар. Анан атты мен сатып берип, анан келип үйдөн башынан содалашып, атам менен кадимкидей. Атам мен сатпайын деп коет аттычы. Анан сатпайын деп, анан жок деп, анан ошентип содалашып алып кеткен атты. Анан ушинтип айгыр коюп, Кудай кааласа мынакей кулундарынан алып, азыр Кудай буйруса 3 жаш болуп калды эми бул. Ушуну жакшы үмүт менен кармап атам эми, Кудай кааласа бир 20 күн дагы көктө коеюн деп атам бедеге. Көктө коюп, секин бу жерде саяпкер акаларыбыз бар. Ошолор менен негизи башыман өткөн, атты жакшы эле багам, бирок ар бир атты кармаганда, багууга киргизип атканда же бир саяпкерлер менен, акалар менен сүйлөшүп, маслихатташып, акам мондой болуп атат, ат жайлоодон монтип келиптир, видеого тартып, кандай кылып киргизейли багууга, кандай кылайын, канча килодон баштасам оң жемди, ошондо ат ошондо тест болот, ошол боюнча кеңешип, анан неме кылам. Муну азыр негизи жайлоодон келгенде арык эле, эми кыскача бир тарыхын айтып өтөйүн. Эми мында жайлоодон арык келди, малчы минип, катуу минди. Минсе деле баары бир корс болуп, эми ата теги ушундайбы билбейм. Жаныбар, жемди жебейм, азыр көктү жейтем. Эгер күчтүү саяпкерлер болсо дагы бир өзүңөрдүн ой пикириңерди айта кетесиңер, туугандар. Атты мондай кылып карайсың, мондай кылып суутасың деген бир ичинде кири жок акаларым бар негизи. Эми маслихатта негизи ошолордон сурайм. Анан ошондо расчет алып атты жаныбар
Эми азыр ушундай туугандар. Азыр ушул жерде турат көктө. Беде да Кудай кааласа бир карыштан өтүп калган беде бул. Ушул жерге алып келип кагып эртең саат 10го чейин жейт да бу жерде. 10го чейин жейт, эртең 10до келип сугарып, жылдырып, кайра саат 6ларда келишим керек эле өзү. Саат 6да келишим керек эле. Бүгүн жамгырга байланыштуу негизи 1-2 атты тартышым керек эле. Аларга тартканы бара албадым, анан жамгырга байланыштуу башка иштерди бүтүрүп, анан бүгүн аттын жанына кечирээк келип калдым. Анан ошол кызыктуу окуя менен сиздер менен бөлүшүп, ушундай туугандар, бир видео кылып чыгарайынчы деп. Бул ошо Танка деген аттын баласы туугандар. Ушуну бир жакшы ниет кылып карап атам, Кудай буйруса. Жакшы ат болуп өсүп берсе экен деп эле ниет кылып атам. Эми бияга Алладан жүгүрүшү, Кудай кааласа жүгүрүсө эле керек. Ниет менен эле карап атам муну. Мынакей туугандар, азыр атты мындай кылып чоң аркандашым керек эле, ошого видеону өчүрүп турдум. Мен чап туруп аркандайм да. Муну дагы бир акелеримен угуп, кем атты чап туруп аркандашым керек. Нары бери эмнеден атпат өтүп калса бу жүгүрөт да эки жакачы. Ошондо азыр бир бутунан байлап койгон болсом эме болуп калышы мүмкүн да. Бир эле бутунан байлап койсом колтук чозулуп калышы мүмкүн дейт эле да жаныбар. Дей койбогун. Ушундай. Азыр момундай өтүп калыптыр. Муну чечип туруп оборотунан байлап коюшум керек да. Үстүнөн алыпчы. Бул азыр мондой байланып турган болсо, түш алып турган болсо, анан мойтип байлап койсок, бул колтук чозулбайт. Нары бери аттын кыймылы дагы азыраак болот дейт да. Нары бери патрай бербейт да. Анан түшаганда дагы өтө кенен эмес, калта кылып түшө дейт да. Могу дейт, ат секиргенде аркаңкы бут алдыңкыга илинип калышы мүмкүн депчи. Ушундай туугандар. Аттын жерде күрдүлдөт жеген сайын өзүмчө рахат алам го эмне жерде. Жамгырды бурап, бир сонун кылып жаап берип атат. Аттын жанында отуруп. Ушундай туугандар, бир ат сүйүүчүлөр ат караганда рахат алабыз да жөн элечи. Жаныбар дагы бир 20 күн кечет да бу жерде. Көкбедени Кудай кааласа 20 күн кечет дагы, анан кийин ат корулап калат эмнеде жетелегенде нары бери секирип. Анан ошо малда секин апарып анан курукка киргизип, бир 3 килодон жем берип, быйылча бир кичинерээк, бир азыраак атка салынат Кудай кааласа. Така улактарга, анда дагы чоң улактарга салынбайт. Ошо така улактарга салынып, анан кийин быйылдан кийин, анан кийин жаңы сый болгондо Кудай кааласа. Эми азыр пышты да, бул жазга жаңы сый болот Кудай кааласа. Ошондо анан жаңы сый болгондон анан кийин касырат салып баштайбыз. Айда жиениңден. Ай машалла деп туруп. Ушундай туугандар. Ушу күндө 2 мал келем жанына. Ушу кечки мал келип жем бергенде жанында бир 2 саат болуп кетем да, жок дегенде 6да келип 8дерге кетем да. Аттын жемин илем, ат бир жарым саат жейт жемде. Жарым саат телефон чукулайм, ушу 1 саат айлантырып кашыйм атты, күндө келип кашыйм ошону. Ат кашып тегеренип жанында. Ушундай туугандар. Танканын баласын ушинтип жакшы ниет менен карап атам жаныбарды. Ушундай тынч болгула, аман болгула, саяпкерлер бар болгула. Ар дайым ден соолуктуу болгула, атыңар чарчабай жүгүрө берсин. Ушундай аттын жанынан кеткин келбейт го жаныбар. Жаныбар. Ошого эмне деп ат койсом экен, ушу кайра эле Танка деп коет окшойм, атасынын атын коюп коет окшойбуз эми буга. Ушундай. Жаныбар. Аттын күртүлдөт жегени өзүнчө эле бир мени эс алтат го бул жегенде.
Эми аны ат кармабаган адам түшүнбөсө керек, бир туура эмес комментарийлерди жазса керек. Каяктан сүйлөп атасың сен депчи, бирок мурун жаш кездери атпакчы элек. Ушинтип түндө алып чыгып алып, беделерге багып, атты багып анан ооруп, боо кылып, атка артып алып, үйгө алып барып салып, мектеп убагындарында ушундай кылат элек. Ушундай туугандар, көп сүйлөп койсок кечирим сурайбыз туугандар. Ушундай бизде ушундай ат бар туугандар.